компенсацияны айтып атасыңар. Бул жакшы болду. Мына чек арадагылар бирок 62 эле айыл болуп атпайбы? Биз мына кечеги согушта көрдүк. Баткен району менен Лейлек району бардык айылдары ушундай баягы кыл неменин учунда отурду да. Бир эле 62 айыл эмес бул жерде. Ошон үчүн мен Акылбек Үсенбековичке да ондогон каттарды жөнөтүп атам. Ай, ушул эки районду толук киргизели. Себеби эл көчүп кетип атат. Мына Бишкекке Сокулукка тиги чүй бооруна бүт келип алды. Кээ бир айылдарда 50% эл жок. Ошо элди сактап калуунун бирден бир жолу ушул пенсиянын могул бүгүнкү күнү эми албетте бул баары келип каржыга такалат. Эми сунушта ушул мен эми 23кө сунуш берейин деп атам. Нол айылдын тургундарынын жалпы пенсионерлерибиздин канча пайызын, так мен азыр айтамын, 70%га жакынын айылда жашагандар түзөт экен. Туурабы? Регион түзөт экен да. Анын ичинде дагы биздин ошол чек ара статусу бар айылдарыбызда айрыкча көп балалуу, анан мүмкүнчүлүгү чектелген, инвалид, аз камсыз болгон энелерибиздин ошол баягы пенсия курактарын дагы карашыбыз керек. Себеби жашоо шарты татаал чек арада. Ушундай бир шарттарды түзүп отуруп гана биз элди сактап кала алабыз да. Анан муну жергиликтүү аткаруу бийлиги да силерге жардам бериш керек. Бир эле соцфонддун иши эмес бул. Жергиликтүү бийлик дагы эл ичинде баягы түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек. Баягы сиз өзүңөр айтып атпайсыңарбы, төлөбөй келди деп. Мисалы, айыл жеринде жумушу жок, бирок айыл чарба жумуштарында, дыйкан чарбаларда иштейт. Бирок булар пенсия курагына келгенде алар эчтеке төлөбөй, анан кийин мага эмнеге жок деген нерсе болот да.